саны эмес, малдын сапаты, малдын санындагы биз эми өкмөт эч качан малыңды азайт деп элге токтом чыгарбайт. Ошондуктан биз өзүбүз ар бир жайыттын өзүнүн басым нагрузка деген бар да, жайыттын канча мал бага турганын биологиялык нормасы бар. Бирок ошону биз элге түшүндүрүп жасашыбыз керек. Андан кийин жанагы биз азыр бир сунуш киргизип атабыз. Ошо эл дагы ошону колдоп атат да, мына мал аябай кескин көбөйүп кетти, бир чара көрбөйсүңөрбү деген. Ошого биз экономикалык жолун караштырып атабыз да, малдын башына салык киргизүү боюнча. Аны дагы ал өздөрү муну колго алса да, анан кээ бир жерлерде айтып атат да, малы абдан көбөйүп кеткенде, 500 койдон ашып кеткенде көбүрөөк мындай экономикалык санкцияларды киргизүү. Андан кийин эгерде породасы жакшы малдар болсо, сапаты жакшы малдар болсо, тескерисинче аларга жеңилдик берүү. Анан турмушу шарты оор адамдар болсо, оорукчан адамдар болсо, аларга жеңилдик берүү укуктары дагы ушу жергиликтүү элдин өзүнө берилсе деген сунуштарды киргизип атабыз да. Бул дагы бир жолу болот деген ойдобуз. Муну көп адистер, жайыт пайдалануучулар да колдоп атат. Азыр мына жаңы парламент келсе, ушул ыкмалар жолдорду биз киргизебиз деген ойбуз.